И рассказывать вам на примерах. Финансылык технологиялар жана туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү алдыңкы эксперттерди жана адистерди чогулткан БИФ 2024 эл аралык каржы форуму Бишкекте өттү. Иш-чаранын өнүктүштөрүнүн бири инвестициялык коопсуздуктун индикатору Moody's агенттигинин эл аралык кредиттик рейтингине ээ болгон Кыргызстандагы жалгыз банк Бакай банк. Бакай банк вот один из тех лидеров. Бакай банк көп багыттарда лидерлердин бири. Исламдык каржылоо, жаңы банктык технологиялары. Азыркы учурда Бакай банк тарабынан иштелип чыгып, колдонулуп жаткан тиркемелер. Менин оюмча, биздин өлкөдө эң мыкты банктардын бири. Кибер коопсуздук маселелери банк тарабынан кардар базасынын сандык жана сапаттык өлчөмүнүн негизинде жасалып жаткан иштер, жашыл каржы сыяктуу бардык багыттар боюнча Бакай банк биздин өлкөнүн банк секторунда олуттуу лидерлик позицияларды ээлейт. Иш-чарада Бакай банктын инновациялык секторунун башчысы Эмирлан Шайбеков презентация жасап, каржы секторундагы инновациялар жана мобилдик банкингди өнүктүрүүдөгү технологиянын ролу тууралуу айтып берди. У нас регулятор очень активный в плане. Тышкы факторлор жөнгө салуучу болуп саналат. Санариптик технологияларды өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү ченемдик укуктук актыларды түзүү жагынан абдан активдүү. Мамлекетте абдан активдүү колдоо көрсөтүп, санариптик документтерди ишке киргизүүдө. Ошондуктан Кыргызстан дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө караганда бир топ ылдам жыл баратат. Бакай банк өлкөдө биринчилерден болуп Бакай GPT банктык тиркеме алкагында жасалма интеллектти ишке киргизди. Бакай тиркемеси аркылуу түндүк мамлекеттик порталынын маалымат базасында сакталган бардык санарип документтерге, мисалы паспорт, айдоочулук куйлук жана башкаларга мүмкүнчүлүк алууга болот. Дал ушул Бакай банк Кыргызстандагы банктардын ичинен биринчилерден болуп исламдык каржылоо режимин мобилдик банкка түздөн түз киргизген. Башкача айтканда, каалаган адам банктын филиалдарына барбастан шарият принциптери боюнча финансылык кызматтарды ала алат. Ошондой эле банк кардарлар үчүн лоялдуулук системасын иштетет. Бул карта менен сатып алууларды тейлөөдө кешбектер. Ал эми кечээ эле банк электромобилди ойнотуу үчүн акция баштады. Бакай банктын атынан Кыргызстан банктарынын бирикмесине бүгүн ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүн бизди бардык бул финтех индустрияны болгон банктарды Кыргызстанда бириктирип, баягы талкуу кылып атканыбызга Бакай банк ар бир өзүнүн кардарына мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Инновацияларды киргизип, жана ошондой эле коопсуздук маселесин дагы биринчи орунга коюп жатабыз. Азыркы учурда эң биринчи банктардын арасынан биринчи болуп биз GPT сервисин киргиздик. Ошол эле биздин банкингке кирип сервистердин арасынан оңой, ыңгайлуу таап аласыздар. GPT сервисин колдонсо болот. Жана ошондой эле жаңы инновациялык продукттарды сунуштап жатабыз. Бакай банк өз продукциясын ана өндүрбөстөн өлкөнүн каржы рыногун өнүктүрүүгө жигердүү салым кошууда. Банк келечек технологияда экенине ишенет. Мындан улам финансылык кызматтарды баарына жеткиликтүү кылуу үчүн инновацияларга инвестициялоону улантуу ниетинде. Бакайга өтүңүз.